Эфирдеги берүүлөрүбүздү күн маек менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсыздарбы? Учурда адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алынгандыгынын 75 жылдыгы белгиленүүдө. Буга карата Кыргызстанда кандай иш-чаралар өтөт? Деги эле өлкөдө адам укуктары жана эркиндиктерин коргоо жаатында кандай иштер жүрүүдө, жалпы абал кандай? Ушул суроолордун тегерегинде бүгүн сүйлөшөлү деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары Шухрат Айтиев келди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Шухрат мырза, дегенде ушул мына жогоруда мен айткан адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алынгандыгынын 75 жылдыгынын урматына Кыргызстанда эл аралык деңгээлде чоң конференция өтөт экен. Ошол конференция тууралуу айтып берсеңиз, кандай деңгээлде өтөт, форматы кандай болот, кандай маселелер талкууланат ал жерде? Саламатсызбы? Өзүңүз туура белгилегендей, быйыл 1948 жылдын 10 декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан ушул адам укуктары жаатындагы эң бир маанилүү, эң бир фундаменталдуу документ кабыл алынган. Бул адам укуктарынын жалпы декларациясы. Мына быйыл ушул жараяндын 75 жылдыгы эл аралык деңгээлде, анын катарында биздин өлкөдө дагы белгиленип келет. Үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында министрлер кабинетинин атайын тескемеси менен мына ушул датаны белгилөө боюнча бир топ иш-чаралардын планы бекитилди жана тиешелүү аткаруучуларга ошол аткарууга жөнөтүлдү. Анын катарында акыйкатчы омбудсмен институтуна дагы бир топ иш-чаралар аткарууга биз өзүбүзгө алдык. Анын эң негизгиси адам укуктары жаатындагы маселелерди талкуулоо боюнча улуттук диалог аталыштагы ушул темадагы мындай бир жыйналыш форум өткөргөндү мерчемдегенбиз. Буюрса, мына биздин план боюнча ушул жылдын ноябрь айынын орто ченинде, менимче ушул 14-нө өткөрөбүз. Ал жака тиешелүү бүт бийлик органдары, биздин депутаттар, урматтуу эл өкүлдөр, биздин эл аралык уюмдар, эл аралык өнөктөштөр, жергиликтүү жарандык коомдун өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү мына ушул бүт тараптардын башын бириктирип, ушул адам укуктары чөйрөсүндөгү маселелер, бүгүнкү абал, бул чөйрөдөгү көйгөйлөр, ушуларды бир мындай отуруп кеңешип, талкуулап, ал көйгөйлөр чечүү жолдорун биргеликте талкуулап, мына ошонун жыйынтыгы боюнча бир документ кабыл алабыз, протокол. Мына ошол протоколго бүт ушул биздин сунуштарды камтып, тиешелүү тараптарга жиберебиз. Мына ушундай форматта өткөрүүнү азыр пландап жатабыз. Мындай иш-чаралар мурда дагы өтүп келгенби же? Эми бул 75 жылдык жанагы орусча айтмакчы круглая дата болуп атат. Ошондуктан менин билишимче бул биринчи жолу, мындай форматта биринчи жолу өткөн атат. Демек Кыргызстандын ичинде эле же сырттан дагы коноктор келеби? Биз сөзсүз түрдө ойлоп атабыз, ошол эл аралык ири уюмдар, ошол эле Бириккен Улуттар Уюму, жанагы Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюму, мына ушул сыяктуу биздин эл аралык өнөктөштөрдөн да өкүлдөр чакырабыз деп. 75 жылдыкка карата демек мындан сырткары дагы башка иш-чараларды дагы өткөрүп атасыздар да? Ошол кандай иш-чараларды өткөрөсүздөр? Тескеме менен бекитилген иш-чаралардын арасында ошо акыйкатчы институтуна жүктөлгөн. Биринчиси ошол улуттук диалогду өткөрүү, анан экинчиси жерлерде ошол акыйкатчы институтунун жетекчилигинин катышуусу менен өлкөбүздүн 7 дубанында жергиликтүү эл менен жолугушууларды өткөрүү, ал жака ошол жергиликтүү бийлик органдарынын катышуусун камсыз кылуу, элдин көйгөйү менен жеринде таанышып, биз ошо өзүбүздүн мандатыбызга ылайык ошол көйгөйлөрдү чечүүнүн үстүнөн иштөө, иш алып баруу. Мына ушул сыяктуу дагы иш-чаралар камтылган. Ушул адам укуктарынын жалпы декларациясы, балким жалпыга мындай маалымат жок болушу мүмкүн. Бул эмне болгон документ, анан Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Бул документ ошол экинчи дүйнөлүк согуштун жыйынтыгында
кабыл алынды десек болот. Анткени ошол согуш учурунда жер жүзү боюнча адам укуктарынын жапырт түрдө бузулушу, мына ошол кездеги Бириккен Улуттар Уюмунун уставында адам укуктарына тиешелүү маани берилген эместигин билдирген да. Ошентип айтсак болот да. Ошондуктан бир топ өлкөлөрдүн өкүлдөрү ушундай бир фундаменталдуу, мазмуну терең адам укуктарына арналган атайын бир документ кабыл алуу чечимине келишкен. Анан бул декларация 31-ден турат. Ал жерде адамдын эң негизги укуктары бул жашоого, жана эркиндикке, сөз эркиндигине, жеке менчикке, жана саясий укуктары, анын руханий укуктары, мына ушул бүт негизги укуктар камтылган. Жана ушул документти тааныган, ратификация кылган мамлекеттер ошол укуктарды адамдын негизги укуктарын коргоого, алардын корголушуна мындай умтулуусун билдирет да. Бул белгилей кетчү нерсе, Кыргызстан бул документти 94-жылы ратификациялаган. Ошондуктан бул документтин мааниси өтө чоң. Бул ар бир жаранга, ар бир Кыргызстанда жашаган биздин мекендештин мындай өмүрүндө ошол ар бир мекендешибизге мындай түздөн түз тиешеси бар документте, ар бир кыргызстандыкка. Ушул документтин алкагында бизде мына Кыргызстан ратификациялагандан бери 30 жылга жакын убакыт болуп калыптыр, 29 жыл. Бул аралыкта бул документ кандай иштеди десек болот Кыргызстанда? Эми бул документте жана мен айткан негизги адам укуктары камтылган да. Мына ошол документтеги негизги адам укуктары биздин ички мыйзамдарыбызда камтылган да. Ошол жактан алынып, мисалы ошол эле Конституцияда жана башка бүт мыйзамдарда ошол декларациядагы негизги жоболор биздин мыйзамдарга да чагылдырылган да. Анан бул декларациянын аткаруу жаатында биз бүт ошол тиешелүү мамлекеттик органдар менен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен, бүт ошо кызыктар тараптар менен негизи Акыйкатчы институтунун негизги түп максаты ошол адам укуктарын коргоо, алардын корголушун камсыз кылуу да. Мына ошол бүт биздин алып барган иш аракеттерибиз ошо декларациянын алкагында ошону аткарылышын камсыз кылууга кандайдыр бир тиешеси бар деп айтсак болот да. Ал ошол декларация мына 75 жыл болуп атыптыр кабыл алынгандыгын. Андан бери да беренелери өзгөрдүбү заман талабына жараша же ошол негизинде эле? Ошол 48-жылы кабыл алынган бойдон ошол бойдон эле келет. Негизи бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошо адам укуктарын, эркиндиктерин коргоо боюнча жалпы абал кандай? Адамдын укуктары бул биздин конституциябызда эң жогорку баалуулук деп так белгиленген. Жана мен мынтип айтат элем, бүт органдар, бүт тараптар, мамлекеттик органдар мына ушул ишмердүүлүгүндө бул эң негизги основа, фундамент ошол болуш керек да, адам укуктарын сактоо жана коргоо. Мына ушу сурооңузга отурлай дагы бир нерсени айта кетсем, азыркы учурда биз Акыйкатчы институту тууралуу, акыйкатчы жөнүндө жаңы бир конституциялык мыйзам азыр иштелип чыкты. Ошо бир топ фракциялардын лидерлери, ошо депутаттар тарабынан ошолор демилгелеп, биз да катышып, ошо бир жаңы бир мыйзамды иштеп чыктык. Бул мыйзам конституциялык мыйзам. Бул дегеним Акыйкатчы институту, акыйкатчынын ролу биздин негизги мыйзам конституцияда аныкталды, 109 беренесинде. Бул деген Кыргыз Республикасынын адам укуктарына болгон мындай адам укуктарына болгон
адам укуктарына терең бир чоң бир маани берилет деген бир белгиси да. Анткени конституциялык макамга ээ болдук да. Мына ошол конституциялык мыйзамдын Ал жерде эмне өзгөчөлүктөр болуп атат? Мурдагы мыйзамдар макамы түшүнүктүү, баягы конституциялык мыйзам болгон, ичинде эмнелер өзгөрдү сиздерге тийишелүү, сиздердин милдеттерге? Мисалы, ошо жаңы конституциялык мыйзамга ылайык акыйкатчынын ыйгарым укуктары бир топ күчөп атат. Бир топ күчөп атат. Аны акыйкатчынын көз карандысыздыгы, ошол ыйгарым укуктары күчөп, бул деген өз кезегинде адам укуктарынын сакталышынын сапатын жогорулашына алып келет да. Бул биринчиси. Экинчиси, жана биз Париж принциптери деп коебуз. Бул улуттук укук коргоочу мекемелердин алар кандай иштеш керек, алардын көз карандысыздыгы кандай камсыз болуш керек, бүт ушул көрсөткүчтөрдү кандай болуш керек, мына ошол Париж принциптеринде камтылган да. Эгер биз ошол жаңы мыйзамды депутаттарыбыз кабыл алып күчүнө кирсе, биз ошол Париж принциптерине толугу менен дал келет деген эмеге ээ болобуз дагы. Жанагы биздин эл аралык эмеде статус А, анан статус Б деп коет. Биз азыр Б статусундагы мекемебиз. Эгер ошол мыйзам биз ошол сунушталган түрдө кабыл алынса, биз А статусуна ээ болобуз дагы. Бул Кыргызстандын ошо эл аралык аренада аброюнун бир топ жогорулашына алып келет. Бул деген Кыргызстан адам укуктарын сыйлаган, адам укуктарын коргой билген мамлекет катары таанылат да. Ошол мыйзам кабыл алынса. Бирок буга чейин деле ошо Кыргызстанда ошо адам укуктарын жакшы коргогон өлкө, мыйзамдык базабыз жакшы деген нерселер бар да эл аралык деңгээлдечи. Демек азыр мындан дагы жаңы мыйзам кабыл алынса, мындан дагы күчөйт деген. Ошол биздин баягы оң эмебиз, биздин аброюбузга, биздин имиджге оң жагынан таасирин тийгизет да. И дагы кошумчалай кетчү нерсе бул биздин жана инвестициялык жагымдуулук көрсөткүчүнө дагы таасирин тийгизет. Анткени инвестор, ошо болочок инвестор бир мамлекетке өзүнүн акчасы менен, инвестициясы менен келер алдын ошо мамлекеттеги бүт ар тараптуу изилдеп, ар тараптуу талдоо жүргүзөт да. Ошол эле экономикасы кандай, салык саясаты кандай, и ошол эле кезде адам укуктарынын сакталышы кандай камсыз болгон. Ошол жагынан да бул бизге чоң бир жакшы бир таасирин тийгизет деген үмүттөбүз да. Укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгү боюнча дагы негизи эле бизде кандай азыр ушул жаатта адам укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгү, алардын аракеттери кандай баалоого болот? Эми сиздер аларга караганда кичине мындай көз карандысыз мекеме болуп эсептелесиздер да, акыйкатчы институту. Мисалы, орто эсеп менен жыл сайын акыйкатчы институтуна бир 9 миң 10 миң тегерегинде кайрылуу келип турат да. Бул деген жанагы башка мамлекеттик органдардан уже жанагы маселеси оң жагынан чечилбей, акыркы инстанция катары көбүнесе бизге келишет да. Анан ошол биз талдоо жүргүзгөндө мындай көбүнесе укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө, алардын чыгарган чечимдерине, сот органдарынын чечимдерине наразы болуп, ушул акыйкат издеп бизге кайрылгандар саны көп болот. Мындан сырткары ошол эле социалдык укуктар, ошол билим берүү, саламаттык сактоо, ушул жааттагы бузулган укуктар боюнча кайрылышат. Анан аларды биз талдап, мыйзам чегинде мондой аракеттер кылыш керек, мыйзамдын могу бир нерсе бузулуптур деп, мына ушундай мазмунда биз кайра ошол органдарга кайрылабыз. Анан статистика боюнча айта кетсем, мына быйылкы жылдын эсебинен эле жазуу түрүндө 1700 тегерегинде кайрылуу келип түштү. Ошонун
180ге жакыны оң жагынан чечилди. Буюрса ошол арыз ээлеринин пайдасына чечилди. Калгандары боюнча дагы азыркы учурда биздин карообузда. Бул боюнча дагы биз бүт мыйзам чегинде чараларды колдонуп, өзүбүздүн мандатыбыздын алкагында оң жагынан чечилишине бүт аракетибизди көрүп атабыз. Ошо сиз айткан статистика бул кандай көрсөткүчтөн бааланат? Мисалы, ошол эле укук коргоо органдарынын же башка органдардын ишмердүүлүгүнө же болбосо жалпы коомдогу эмнени көрсөтөт да бул? Бул деген ошол бизге мисалы укук коргоо органдарына наразы болуп, алардын чыгарган чечимдерине наразы болуп кайрылган арыздардын негизинде биз жылдын аягында ошол апрель айга чейин, апрелдин 1-апрелге чейин биз жана жылдык баяндамага биз ошол өзүбүздүн сунуштарды киргизебиз. Могул жактан ишиңиздер жакшы болуп атат, бирок бул жактан бир аз кемчиликтер бар экен деп өзүбүздүн мындай сунуш катары ошол баяндамага кошобуз да. Адам укуктарынын эркиндиктерин коргоо боюнча Кыргызстан эл аралык рейтингде кандай деңгээл? Эми бир топ рейтингтер бар. Ошол эле Freedom House, жанагы ОБСЕ жана башка ошо сөз эркиндигине болгон, адам укуктарынын сакталышына болгон андай рейтингтер көп. Биз аларды сөзсүз түрдө мындай мониторинг жүргүзүп байкап турабыз. Бул боюнча дагы баардык органдар менен биргеликте чогуу иш алып барып, ушул рейтингтерде биздин ээлеген жайыбызды, ээлеген ордубузду жакшыртуу боюнча дагы бир топ иштер аткарылыш керек. Биз ушул чогуу биргеликте иш алып барабыз. Акыркы учурда ушул коомдо аялдардын жана балдардын укуктары бузулган учурлар өтө көп болуп атат. Бул боюнча сиздер жана айткан статистикада ошол акыйкатты издеп кайрылгандар өтө көп болуш керек сиздердин мекемеге дагы. Бул мындай жагдай эмненин көрсөткүчү, эмнеден кабар берет? Бул дагы ошол биздин эл аралык рейтингдеги деңгээлибизге таасирин береби? Ошол эле жанагы ушул декларация, мисалы адам укуктарынын жалпы декларациясы, ошонун аны аткаруудагы анын беренелерин негизи эле ушул коомдо соңку жылдары мындай балким интернеттин таасири, ачык маалыматтардын таасири мындай резонанс жараткан окуялар дагы болуп атат да тилекке каршы. Бул боюнча эми чындап эле тилекке каршы акыркы жылдары ушул аялдарга, жаш балдарга, ошо аярлуу катмарларга карата жасалган зордук зомбулук фактылары улам чыгып, көбөйүп, ошол коомчулукта кандайдыр бир резонанс жаратып атат. Бул боюнча айткарым, биздин статистикабыз боюнча бизге кайрылган бүт кайрылуулардын 3,5–4% ушул жааттагы көйгөйлөрдө, ушул аялдардан, жабыркаган балдардан келип түшкөн эмелер. Андан баса белгилеш керек, бул толук картинаны мүнөздөйт, анткени көп ушундай зордук зомбулук фактылары ачыкка чыкпай, ошол үй бүлөдөн эле калып калып атат да. Бир четинен мындай фактылардын көбөйүшү, элге мындай белгилүү болгон фактылардын көбөйүшү, ошол сиз өзүңүз белгилегендей, жанагы интернет жана башка социалдык тармактардын кеңири жайылышы, аларга болгон жеткиликтүүлүктүн мындай жогору болгондугуна байланыштуу. Бул өтө бир комплекстүү көйгөй. Муну бир эле орган, мисалы ошол эле социалдык коргоо министрлиги же акыйкатчы же жогорку кеңеш өзү эле мындай же ички иштер министрлиги мындай чечип кое турган маселе эмес. Бул жерде себептер көп да, ошол эле экономикага байланышкан, ошо үй бүлөнүн экономикалык абалы, жанакы социалдык абалы. Бул дегеним көйгөйдү чечүү үчүн бүт органдар плюс коомчулук өзү дагы биргелешип мындай чогуу күрөш керек да. Өтө бир комплекстүү ушундай терең проблема бул. Бизде негизи көбүнесе ушул
укук коргоо органдары деле ошондой окуялар болгондон кийин гана бир чара көрүп калган учурлар болуп атпайбы? Же болбосо ошондой резонанс жараткан окуялар болот, андан кийин анан бизде коомчулукта бир талкуу болот, аялдар кордолуп атат, балдар кордолуп атат, анан бир аз убакыт тынчып калат, ушундай акыбал болуп атат да. Сиздердин мекеме ушул мындай алдын алуу жаатында эмне иштерди аткара аласыздар? Кандай мүмкүнчүлүк, милдеттериңиздер бар? Алдын алуу жаатында эми мындай да, жанакы биз азыр Кыргызстанда мисалы башка ошол эле биздин коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу акыбал жакшыраак же жаманыраак деп айта албайбыз. Анткени алардын статистикасы ачыкка чыкпайт да көбүнесе. Биз ушул биздин негизги документ жыл сайын даярдаган ушул жана жылдык баяндамага биз ар бир ачыкка чыккан бизге келген арыз, ушул ар бир факты боюнча маалымат жыйнап, аны терең анализ жүргүзүп, талдоо жүргүзүп, анын түпкү себептери эмнеде, аны жанагы мындай кандай жол менен ушундай фактыларды кийин болтурбай койсо болот деп ушундай бир анализ жүргүзүп, ошол баяндамасыбыз киргизип коомчулукка чыгарабыз да. Ушул адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоочу механизмдерге бүгүнкү күндө мындай жакшыртуу зарылдыгы барбы? Кандай кемчиликтер бар? Мүмкүн мыйзамдык жактан, ошол эле алдын алуу чаралары ушундай зордук зомбулуктарды алдын алууда. Бул боюнча жумуш токтобуш керек. Анткени заман өзгөрүп атат, шарттар өзгөрүп атат биз жашаган. Ошондуктан себептер өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы ошол зордук зомбулуктун себептери. Ошол өлкөбүздө абал өзгөрүшү мүмкүн. Эми себептер көп да. Ошондуктан бул иш жанагы укук коргоо механизмдерин жакшыртуу бул жана систематический түрдө жүргүзүлө турган жумуш. Ошол жанагы мыйзамыбызда бир топ ушундай жаңы нормалар, жаңы ченемдер киргизилип атат. Адам укуктарын коргоо боюнча, ошол биздин ыйгарым укуктардын кеңейтилиши боюнча, бул боюнча жумуш тынбай аткарылыш керек. Ошо кырдаалга жараша, заман талаптарына жараша. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип бара жатат. Шухрат мырза, жана биздин сөзүбүздүн башында кеп кылдык. Ушул адам укуктарынын жалпы декларациясынын 75 жылдыгына карата арналган иш-чаралар боюнча дагы бир ирет кайталап айта кетсеңиз, бул жерде кандай иш-чаралар өткөрүлөт, эмне иштер болуп атат? Ушул адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алынгандыгынын 75 жылдыгына карата акыйкатчы омбудсмен институт тарабынан улуттук диалог ушундай бир форум өткөрөбүз. Ал жака бүт кызыктар тараптарды мамлекеттик органдардан, эл аралык уюмдардан, жергиликтүү биздин бейөкмөт уюмдардан, жарандык коомдун өкүлдөрү ушулардын катышуусунда ушундай кеңейтилген бир жыйналыш өткөрүп, ошол жерде адам укуктары жаатындагы эң негизги көйгөйлөр, кайсы багытта биз баратабыз, ошол көйгөйлөрдү чечүү жолдорун мындай отуруп кеңешип, анын жыйынтыгы боюнча сунуштарды даярдап, тиешелүү органдарга жиберебиз. Бул биринчиси. Экинчиси, жерлерде акыйкатчы баш болуп, орун басарлары, ошол акыйкатчы институттун жетекчилиги ошол жерлерге чыгып, эл менен жолугуп, ошол жерде элдин көйгөйүн жеринде таанышып, алардын чечүүнүн үстүнөн ошо иш алып баруу. Ушул пункттун алкагында сентябрь айында акыйкатчы 3 облусту кыдырып, ошол жерде эл менен жолугушууларды өткөрүп, бул Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында жеринде ошол көйгөйлөр менен таанышып, мына ошол иштерди аткарып баштадык. Аткарылып жатат. Жолугушуулардын негизинде айтылган натыйжа болуш керек да? Арыздар келип түштү, бир топ кайрылуулар келип түштү, аларды азыр ошолордун үстүнөн иш жүргүзүлүп атат. Рахмат сизге, алдыдагы иш-чараларыңыздарга ийгилик каалайбыз. Рахмат. Жок. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушун менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.